Assalamu alaikum. Туғандарым, мына Баткен жергесінде мына су бойы Қарабақтан шығып келе жатабыз. Аз Баткенге семинарға кетіп отырбыз. Мына жолдогу мына ушул тегиздиктерди карап, ушул балдар менен маслихат кылып кетип отырбыз да, не ексе болот деп. Анан бул жерге туғандар мына бадам, мисте ушуну эле эге бериш керек да. Эгерде ушул Баткен облусунун Лейлек районунун Кадамжайдын мына ушул Кызыл Кыя Баткендин өзүнүн бардык жерлерине биз бадам менен мисте эгип ала турган болсок, биз деген эң экономический жакшы иш кылган болобуз да. Мына карагыла, ушуну бардыгы бош жатат да мына жерлер. Ушул жерге ушул мамлекет жанагы 26 миллиард сомду каяка жумшашын билбей аткан болсо, айтайын, ушул жерге алып келгиле ошол акчаны. Ушул жерге алып келип, ушул жактарга суу чыгарып туруп, ушул Баткен облусуна 1 миллиард дарак отургузайлы. 1 миллиард дарак. Бардык огородуна дагы, мынандай таштак жерлерине дагы бардыгын. Тугандарым, 1 миллиард дарак, 1 миллиард дарак мына бадамды алып көрөлү. 10 эле килограммдан бадам бере турган болсо, 10 эле килограммдан. Бул деген 10 миллиард килограмм болот. 10 миллиард килограммды мына азыр жакшы сортовой бадам, мисалы үчүн 400 сом акча болуп атат да. Мына акчабы канча акча болот? Көрдүңөрбү? Кыргызстандын бюджетинен көбүрөөк акчаны ушул жер өзү эле берип коет бизге. Буга деген биздин чоңдорубуз, биздин башчыларыбыз ушуга деген генеральный план жасаш керек. Отуруп, окумуштууларды алып келип отургузуп бул жерге тыным жок, кара мээнет кылдырып, иштетип, көчөт чыгарып, мына ушул жерлердин бардыгын ушундай мисте бадам бак кылыш керек. Эч ким кетпейт эч жакка ошондо. Эч ким кетпейт. Бир дагы миграцияга кетем деген облустан бир дагы киши чыкпай калат. Бардыгы иштейм деп калат. Мына карагыла, кандай талаалар жатат. Мына Иранда, мына ушул жаныбыздагы эле Тажикстанда, Өзбекстанда мындай жерлерде жок. Уже бардыгын уже освоить этип, иштетип бүтүшкөн. А бизде болсо нетронута, девственная природа ойдон жатат да. Эч бир кол тийген эмес жерлерибиз толтура. Мына ушул жерлерди иштетип, Кыргызстанды азыр өнүктүрөм деген адам азыр отуруп көчөт жасаш керек, суу чыгарыш керек. Мына ушул иш менен заниматься этиш керек. Башка Кыргызстанда жасай турган иш деле калбады. Чындап, мисалы үчүн текстилиңди кара, башка бирөөлөр уже алып кетти. Нефтиден биз жокпуз пока. Алтынды болсо мынантип алдатып бирдик. А эми эмне калды? Мына ушул жерди тытып, ушул жерди освоить этип, бак кылып, мына ошол бактан чыкканды өзүбүз жеп, башканы сатып, окат кыла турган мезгил келди. А мына мен бир эле чекесин көрсөтүп атам. Бул деген микрон, кичинекей бир чекесин көрсөтүп атам Кыргызстандын жерин. А мындай жерлерде бизде миллиарддап саналат тугандар. Мына ушул жерлердин бардыгына бак кылсак, мына ушул тияктан чыгып келаткандан бери тартканымда, билесиңер, ушул жердин өзүнө эле бир эң эле аз эле дегенде эле бир 1,5 миллион, 2 миллион көчөт кетет да ушул эле жерге. Кичинекей эле жерге. Ошон үчүн бардыгыңыздарды чакырам. Тугандар, бак отургузалы дегеним ушодон. Безилдеп айтып атам. Сууну каяктан дейсиңер. Суу тети, көрдүңөрбү? Мына суу жатат. Чалкып. Мына ошону эле бир нехитрый инженерный решениялар менен алып келиш керек. Аны деген биз жасабасак, ким жасап берет? Ким? Кытай келип кылып бериш керекпи? Мына Кытайдан жалкыбадыкпы? Же өзбектер, же тажиктер жасап берсин бизге. Өзүбүз жасашыбыз керек да. Мына
кеткен эле жол. Мына ушулардын бардыгы плодородный почва. Тугандар, ушул жерден өтө сонун түшүм алсак болот. Бул жерде деген бизге билинбеген толтура минералдар жатат. Микроэлементтер жатат. Мына ошолордун бардыгын биз пайдаланып иштетишибиз керек. Качан иштетебиз анан? Азыр иштетпесек, потом деп анан акыры жерибизди алдырып коюп, шаңкайып отуруп калганда анан кийин баягы өзүнүн үйүндө ийненин көтүн түртө албаган бирөөнүн үйүндө кечте тигет болуп, ошондо анан бирөөнүн колунда иштейбизби? Кылсак болот экен эле го деп отуруп калайлыбы? Ошон үчүн азыртан аракет кылыңыздар. Мына суу деген мына жатат. Ичесиңби, жуунасыңбы, дарагыңа суу коесуңбу, жетет. Кеңири жетет. Мына абалы өзүбүздү суу менен толук камсыз кылайлы. Анан кийин башкаларга беребиз. Берчү жери болсо, ашса, ашпаса анан өзүбүз пайдаланышыбыз керек да мына. Мына талалар биякта бош жатат, бу жерде суу жатат. Ортодо кыргыз отурат асфальтта. Эч нерсе жасабай. Россияга кетип атат кыргыз. Мына жер мына. Суу мына. Мына суу мына. Губернатор Баткенский области. Сизге кулак сырга мына суу мына таксырым. Мына болсо жер. Мистени эктериңиз, бадамды эктериңиз ушул жерлерге. Көчөткананы жасатыңыз. Мына жакында сизге 50 миллион доллар Всемирный банкта бөлүнөт. Мына ошол акчаны айтыңыз. Мына питомник кылабыз Баткен областына. Бирин мына эмеге кадам жайга жасайлы. Бирин болсо мына куттум ушу Төрткөлдүн айланасынан бир 400-500 гектар жерге ушул мисте чыгара турган көчөткана жасайлы. Андай кылбасак жүрө беребиз. Азыр биз жасабасак, мисалы үчүн губернатор, аким, айыл башчы деген атыңар бар, Премьер-министр деген кандай рангда отурасыңар. Министр экономики, министр айыл чарба деп отурат. Эмне отурасыңар силер, иштебесиңер? Эмне отурасыңар? Иштей албайсыңар, колуңардан келбейби? Көзүңөр жетпейби? Бошотуп койгула, иштей тургандар чыгат. Кыла турган балдар чыгат. Силерден 1000 эсе иштейм деген сонун кадрлар турат. Не отурасыңар? Анда кеткиле. Бошоткула. Орунду бошотуп койгула. Мына тала. Биякта суу жатат. Бар жок куруп атат биякта мына. Иштетиш керек да. Аракет кылбасак, фантазия биринчи, мечта. Анан цель болот. Цель анан кийин реализация болот. Если не умеешь мечтать, ты не будешь управлять дейт. Управленецтердин бардыгы мечтатель болгон. Анан прагматиктер отура берет, программа жазып. Фантазерлор, мечтательдер, улар рисковать этип иш кылат. Ошон үчүн жолдош президент мына ушундай мечтасы бар балдарды жаныңызга апарып иштетиңиз. Мына ошолордон ток чыгат. Беркилер былтыйып айлыкты алып 5 жылда сизди позор кылат дагы кетип калат. Эч нерсе жасабай кетет. Ошонун бардыгы сизден суралат. Сизге айтат элдин бардыгы. Садыр Жапаровдун кезинде мындай болду эле. Садыр Жапаровдун кезинде тигиндей болду эле дейт эле. Эгерде мына бизге азыркы келген каражатты бизге берип, давай жасагыла деп туруп, колу бутубузду мындай дух берип, бизде мына азыркы жасап аткан иштерибизге дагы көмөк көрсөтсөңүз өтө жакшы болот эле. Мына азыр Багдабад деп кетип атабыз. Көрүнгөндө суранып бергиле деп. Ошуга эмне сиздин фондуңуздан 1 миллион сом табылбай калдыбы? Фондуңузда азыр сизде канча? 8 миллиардпы канча сомуңуз турат? 9 миллиард. Ошодон 1 миллион сом Абдуллага деп бөлүп койсоңуз эмне жаман болобу эле? Жанымда турган булардын бала чакасы бар. Булар дагы иштеги балдар, мына мисалы үчүн Бекболоттун 1 минут убактысы жок. Бул дагы жүрөт. Ошол Кыргызстан оңолсун деп. Мына артымда турган Русландын дагы толтура иши бар.
сабак өтүш керек. Бул биякта жүрөт. Мына Рыскелде мисал үчүн чоң кинооператор. Ушул да жүрөт биз менен. Чтобы Кыргызстан оңолсун деп. Ачык чындык ушундай болот. Губернатор мына Баткенский областы, Ошкой областы, бардык эле областтардын губернаторлары жөн эле эптеп убакыт өттү дегени. Онда муну жоюп эле салыш керек, мындай должносттук керек жок. Сразу эле ошол акимдер менен сүйлөшөлү. Ошолорго полномочияларды бергиле анда. А булар эмне кылып отурат? Жөн эле мына жерлер бош жатат, мына. Кургон бигон бош жатат. Мына ушуларды эгерде Тажик элинде же Өзбек элинин колунда ушу жерлер болгондо, бул жерлердин бардыгын не бакча кылып берет эле. А мына биздин эккенибиз эле терек, тал терек. А булар турушу менен зыянкеч да. Мына теректин жанында алма өсө албайт. Себеби дегенде бир үйдө мисалы үчүн сасык жаман адам менен сасык сөз мындай таксичный адам менен жакшы адам жашай албагандай эле алма менен терек бир жерде жашай албайт. Оны айтсаң эл түшүнбөйт. Бул терек, тал, кара жыгач, мажырым тал, орус тал, Кытай тал. Ушулардын бардыгын орустар бизге кыргыздар отун кылсын деп эле берген. Мөмө үчүн эмес туугандар. Мына биз өрүгө кечибиз керек. Бадам, мисте, алма, бардык мына ушул тал алып аткан энергияны, ошону мөмөлүү даракка бериш керек. Ошол 1000 эсе пайда көп алып келет. Мына карагыла кандай кара талдар турат. Ушулардын ичине толтура зыянкеч кирип алат. Зыянкеч кирет. Ошодон анан кийин күн ысыганда, шамал болгондо чыга калып туруп, ошолор эмне? Тетиги байкуш алманын, өрүктүн жанын чыгарып, ошонун бардыгын жеп тиштеп, чиритип, иритип, ошол зыянкечтер. Мына. Ушундай кылып бак кылыш керек. Бар жокту 1 метр жерди койбой бак кылышыбыз керек. Мына ошондо анан экономикалык өсүш болот. Ага чейин жүрө беребиз. Сен сала, мен сала болуп. Мына ойлонуш керек. Губернаторлар ойлонуш керек. Губернаторлар сизге бары ыйлап барыш керек тизелеп. Эй, мага деген мындай бир питомникке акча бериңиз деп бара бериш керек. Кайра. Бир питомник кылдырып, ошол жерден жылына ошол өзүнүн облусунун адамдарына 5 миллиондон 50 миллионго чейин көчөт чыгарып берип, бар жогун бак кылып алса, 10 жылдан кийин болду, уже Кыргызстан таанылбай калат. Жап-жашыл болуп, бар жок арзанчылык болуп, жеп ичип отуруп калабыз, бардыгыбыз. И жегенде да, ичкенде дагы жалаң органика кылып ичишибиз керек, жешибиз керек. Ал жагын да караш керек. Анын бардыгын департамент органического хозяйства деген бар. Не кылып отурат түшүнбөйм. Айланайын, мына азыр биз бардык жерде багдабат кылып жүрөбүз. Мына ушул Баткендеги отделынын начальнигин эл сурап атат. Ошол сотрудниктерин эл сурап атат. Бизге ошол энтомофаг жөнүндө, триходермин, биолигнин жөнүндө түшүндүрмө берсе жакшы болот эле деп ошонт. Но булар деген тыным жок иштеш керек. Ошолор элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өздөрүнүн жасап аткан продукциясын сатыш керек. А булар болсо эмне кылат? Жасайт, срогу өтүп кетет, чоңоюп кетет, чымындары анан деген эмне кой берет, жеп өлтүрөт, жок кылат. Мына жасайт демени, биолигнин, триходерминди, анын дагы срогу өтүп кетет, анын дагы төгөт. А булар деген тыным жок. Мына региондорго чыгып, ошондо иштей тургандарын алып калыш керек. Талтайып отуруп, бу жерде начальник сымал болуп отургандарды жок кылыш керек олордучу. Ошол департамент органического хозяйствонун ошонун башчысы ошол Бактыгүлгө айтам. Бактыгүл карындашым, сен мынаяктагы бардык региондогуларды алмаштыр. Зажрались деп эле эч нерсе кылбай эле отурушат. Эч неме жасабай атат. Алмаштыр, бардыгын алмаштырып жаш, энергичный, жакшы балдарды койгун. Ошолор чуркап иштеп, мына ушул элге триходермин эмне, биолигнин эмне, энтомофаг эмне түшүндүрсүн. Энтомофаг десек бардыгы түшүнбөй отурат. Кандай препарат бул? Химический деп. Мына карагыла. Полный тазалап атышат.
ушул жерге Кудай кааласа карлик, полукарлик бактар отургузулат. Элдер жакшы түз жолдо кетип атат. А мына ушул бийлик ушуну колдоп бериш керек. Документтерине барып, мындай бак кылайын десе, ана мындай десе, баягылар акча чыгарыш үчүн бак кылышка уруксат эмес деп коет экен. Мына ушул айыл башчылар, айыл өкмөттөр, ошол жерде жер адистери адамдарды деген уруксат эмес деп коет экен. 2018-жылы уруксат берилген. Каалаган жериңе каалашыңча бак отургузуп ала бер деген. Болгондо ошол жериңде жаныңда коңшуларың болсо, ошолордон тил кат алып кой деген. Эч кандай каршылыгым жок деп, башка маселеси жок. Ошону билип туруп, булар ошол жерден дагы кичине бир өзүнө бир нерсе чыгарган аракет кылып атышат. Өзү Кыргызстанда жетекчилердин бардыгы ууру, бардыгы мошенник. Эптеп ушул карапайым калктан бир нерсени өндүрүп алайын деп эле жашап жүрүшөт да. Анда жетекчилер эч качан Кыргызстанды өнүктүрбөйт. Жетекчи деген менеджер болуш керек. Жетекчи деген, мисалы үчүн мен бир районго аким болуп кала турган болсом, мен деген элдин баардыгын топтоп, бир коммерческий бир түшүм бере турган бир даракты алып келип туруп, ошону пропаганда кылып, элдин баардыгына отургузуп, анан ошолордун түшүмүн сатышып, ошол жерден өзүмдүн маржамды алып турат элем. Мисалы үчүн целый район дегенди берип койгондо мен сүйүнөт элем. Целый район, ошонун баардык жери меники болду. Ошонун баардык жеринде мен иштетемин. Ушул баардык жеринен мен пайда көрөмүн деп. Ошол мисалы үчүн бир өзгөн районуна мисалы үчүн азыр машты алып келип отургуздуруп туруп, маш эле башка бак кылдырбай эле жөнүнө машты алып келдирип отургузуп туруп, элдин баардыгына урукту алып келдирип, жол жобосун кылып, коммерсанттар менен сүйлөшүп, урукту алып келип чачтырып, ошону күзүндөсү тердирип, ошол түрктөргө сатып туруп, ар бир килограммына 2 сомдон эле отуруп алсам, ошол жерден бир 6-7 миллион тонна чыгат. Тоннасына 2000 сомдон отурганда мен деген аким, ошол жерде аким болуп турган аким, мисалы үчүн бардык 30 жылдан берки акимдер тапкан акчаны мен бир эле сезондо таап алат элем да. Onu биздин акимдер түшүнбөйт. Акимдер өзүнүн гана чөнтөгүн ойлойт, элдин чөнтөгүн ойлобогон акимдер менен жашап атабыз. Аны айтсаң кандай дейт. Onun үчүн деген талант болуш керек. Onun үчүн деген жүрөгүң күйүп туруш керек ишке. Сен эч нерседен жок болуп эле кантип сен бир нерсени жасайм деп ойлойсуң. Onun үчүн фантазия керек. Адам деген фантазиясы менен жашайт. Ошол фантазияны иштетиш керек. Мына туугандар, келдик. Азыр ушул жерде Багдабат болот. Бүгүн 15 февраль 2022 жыл. Мында мына бек болот. Биякта болсо эки жигит Руслан менен Рыскелди. РР Б А. Мейли, ассаламу алейкум туугандар, саламат болуңуздар.